Адамдын ичинде bir үн бар. Эч качан үнүн баспаган, дайыма сүйлөй берген үн. Азыр унчукпай туруп, өзүңдү тыңша. Угуп турсаң, ичиңен дагы деле үндөр чыгып жаткан болот. Үндөбөсөң деле ичиңдеги үн сүйлөй берет. Анын үнүн баса албайсың. Ал үндү напси дешет. Бул жолу ошол ичибиздеги үн менен биз сүйлөшүп атабыз, ошону улантабыз. Азиз Махмуд Худай эфендинин баяны Олия бабаларыбыз менен болгон окуяларды напси сүйлөп берет. Сен муну жөн гана кыял дейсиң. Мен болсо андай болуш мүмкүн эмес демекчимин. Анткени бир нерсени билип кой. Ушундай ойлорго жетелегенде ошол напси биз экендигине мен ишендим. Бизди токтоткон, жалкоолонтконда, алдаганда напсибиз. Атүгүл ушул тапта сага ичиңен бирөө бул китепти окубагын, укпагын, таштагын деп жаткандай туюлса, демек ишенип кой. Ал дагы напсиңдин үнү. Ар бир китеп бир адам үчүн жазылат. Балким бул китеп тек сен үчүн жазылгандыр. Аллаху акбар. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hoş gelmişler. Allah'ıma çek şükürler makbul aytıp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam salavatlar aytıp. Napsi süylöp bergen okuyalarda ulantabız. Biz ötkөндө кайрадан кар кечип Дербишханага бет алды. Уруксат, dedi. Уруксат, Аллахка таандык деди. Махмудга уруксат берди. Болгондо да ага мүмкүн болбогон нерсени кылууга уруксат берди. Эстете кетели мурункуларга кичине кайтып. Бардык дербиштер Махмудду таң калып карап жатышты. Бирок баарынан да мен жүрөктөрүнө көрө албастыктын майын тамышкан дербиштер таң калышты. Анткени Махмуд мүмкүн болбогон нерсеге умтулуп жаткан. Аны аткара алмак эмес. Алар ошентип ойлошту. Деп напси сүйлөп берип атат бул окуянын баарын. Махмуд башын ийип, устатына далысын салбай, аты менен кетенчиктей чыгып кетти. Эшиктин алдында турган чөптөн жасалган кичинекей себетти да колуна алды. Ал дербишханадан чыгаары менен бетине урган шамалдан иширкенди, уюлгуган бороон менен кошо кар күлпүлдөп жаап жаткан. Айлананын баары аппак, караңгы түндү жалтыраган кар гана жарык кылып жатты. Бир кадам шилтегенде эле буту күрткүгө тыгылды. Ага карабай кадам шилтеди. Асмандан түшкөн ак бүртүктөр анын кара сакалына жабышып жатты. Кар бул дүйнөнү тазалоо үчүн жаачудай сезилди. Адамды тазалоо үчүн. Махмуд үшүсө да кетип баратты. Сакалына жааган карды силккен да жок. Карга шүгүр, суукка шүгүр, Кудайга шүгүр деди. Деп ушерден улантабыз. Ал дербишхана жайгашкан тоонун этегиндеги жүзүмсарды көздөй күрткүгө карабай кетип баратты. Бул мезгилде айрыкча быйылкы оор кышта жүзүм болбой турганын билчү. Бирок ал күмөн санаганда үмүтсүздүктүн кайрмагына түшкөн да жок. Анда үмүт бар эле. Мен аны токтото алган жокмун. Кимде-ким мени менен Махмуд сыяктуу күрөшүп, бул күрөштө сабырдуу болсо, Кудай мени да ошол адамдын кулу кылат. Азыр мен ага кызмат кылууга милдеттүү элем. Мен мындайды каалаган жокмун, бирок ага тоскоол да боло албадым. Себеби колу бутум тушалуу болчу. Деп напси сүйлөп берип атат. Жүзүмсарга жеткенде баардык жери аппак экенин көрдү. Бутактарды кар басып, жүзүмдүн шактары терең уйкуда жаткан. Махмуд жүзүмсарды бүт кыдырып чыкты. Анын ичинде бир тамчы да үмүтсүздүк болбоду. Табылаарын билип издеп жүргөн. Бирок анын издегени мүмкүн эмес нерсе болчу. Ошентсе да мүмкүн эмес нерсени мүмкүн кылган бирөө бар эле.
Ал дээрлик бүт жүзүм зарды кыдырып чыкты. Эч нерсе таба алган жок. Бул таң калыштуу эмес. Себеби таап алса таң калыштуу болмок. Ага карабай багынбады. Күндөп түндөп издөөгө аяр турду. Ал акыркы жүзүмдүн башын көздөй жөнөдү. Бурганактаган кар бутуна жабышып, сандалын суулап, сакал мурутун тоңдуруп, көзүн ачууга тоскоол болду. Жүзүмдүн акыркы шагына жеткенде аны да кар басып калганын көрдү. Жүзүм жок, негизи болушу да мүмкүн эмес эле. Ал артка бурулуп кетмек болду, бирок мен токтоттум. Мага бир нерсе болуп жатты. Мен ага дем берип жаткандай болдум. Аны шыктандырууга мажбурлагандай болдум. Мен напсимин. Кантип муну жасап жатам билбейм, бирок мен муну жасап жаттым. Мен ага кайрылып келишин айттым. Ал менин айтканымды кылды. Ал артка бурулуп кар баскан ошол жүзүмдүн сабагына колун созду. Ал манжаларын жүзүмдүн шагынын ичине салган бойдон көзүн жумуп туруп калды. Бир аздан кийин бир сабак жүзүмдү алаканына ууштай сууруп чыкты. Кантип? Мен да таң калдым. Бир маалда Махмут ушунчалык улуу көрүндү. Мен андан качып кетким келди. Бул кантип болсун? Ушундай карда, ушундай оор кышта кантип жалгыз сабак жүзүм болсун? Анан дагы бир жолу колун салып, дагы бир тутам алып чыкты. Анан дагы бир тутам. Көзүнөн жаш чыга баштады. Анын да таң калганын билдим. Ооба, ал да таң калды. Жанындагы себети толгончо жүзүм шагына колун созо кайталады. Анан капысынан кардын үстүнө чөк түшө отуруп калды. Көзүнөн жаш агып, аккан жашы жердеги карды ээритип жатты. Ал алаканын жайды. Аллах таалам деди. Мүмкүн эмести мүмкүн кылган, болбогонду болтурган, табылганды тапкан өзүңсүң. Сен барсың, демек мүмкүнчүлүк да бар. Альхамдулиллах деп бир канча убакытка кыймылдабай отурду. Ыйлап жатты. Көптөн кийин гана чөк түшкөн жеринен өйдө болду. Ал дароо дербишкананы карай жөнөдү. Атында калгандарды көргөн жок, бирок мен көрдүм. Ал тизелей отурган жердеги карлар ээрип, ал тургай куураган чөптөр жандана баштаган, бирок ал муну көргөн жок, деп Напси айтып берип атат. Ал кайрадан кар кечип дербишканага бет алды. Анын көзү колундагы жүзүм толтурулган себетте болду. Оюна түркүн нерселер келип кетип жатты. Эмне болуп жатканын аклы менен түшүндүрө алган жок. Бирок ишенди. Мен аны токтоткум келди, бирок токтото албадым. Акыры аракетим менен бир нерсе айткым келди. Аракет кылдым. Акыркы аракетим менен бир нерсе айткым келди, аракет кылдым. Бирок ишке ашкан жок. Дубалга сүйлөп жаткандай болдум. Эч кандай таасир бербеди. Кудай аны менден коргоп жаткандай болду. Ооба, ошондой болушу керек эле. Кудайды сүйүүгө аракет кылгандарды Кудай сүйөт. Жана аны напсисинен, башкача айтканда менден калкалайт. Мен дагы бир нече жолу сүйлөгөнгө аракет кылдым. Напси айтып атат, мендигинен калкалайт. Болбоду. Мен дагы бир нече жолу сүйлөгөнгө аракет кылдым. Болбоду. Дагы бир жолу акыркы аракет менен сен дедим. Сен эмне? Кереметти ишке ашырдыңбы? Кадамы жайлай түштү. Колундагы себетти дагы бир жолу карады. Мени укту. Бирок ишендиби билбейм. Эмне болсо да аны колдон чыгармак эмесмин. Ага ушундай абалында да таасир эте алдым. Колундагы себетине дагы бир ирет көз жүгүрттү. Менин айткандарымды ойлонуп жатты. Бир саамдан соң
керемет деп шыбырады. Керемет деп кайра токтоп калды. Андан кийин мен дээр замат басып бараткан жеринде туруп калды. Андан кийин мен дээр замат басып бараткан жеринде туруп калды. Экинчи бутун шилтеди эле ал да бир кадам басып жылбай калды. Саска кирип кеткендей жан талашып тырышкан сайын батып бараткансыды. Буттарын сууруп чыкканга аракет кыла жулкунду. Улам жүткүнө берди, бирок натыйжа болгон жок. Бутун чыгаруудан баштаткансып кайра тык токтоду. Жулкунган да жүткүнгөн да жок. Тек гана Кудайым жардам бер деди. Аллах дегендин ордуна мен деп айтып алдым. Ката кетирдим, мени кечир, мен жокмун, бир гана Аллах бар, жардам бер деп кайрадан ыйлай баштады. Анан күтүлбөгөн окуя орун алды. Кайдан жайдан үндөр чыкты. Бирөө келе жатабы? Бир нерсе болдубу? Алгач түшүнгөн жок. Анан эле алыс жактан келе калган дербишти көрдү. Бирок ал дербиш гана тараптан эмес, тоолор жактан келди. Мен аны таанычумун, бирок Махмуд асырынча тааный элек деп напси айтып берип атат. Буга чейин көргөн эмес. Махмуд аны жанына жакын келгенде гана байкады. Бир саамдан кийин баягы дербиш үн катты. Эй Махмуд, колумдан карма, сени чыгарайын деп колун созду. Махмуд анын үнүн уга калып чочуп кетти. Анан ага жардам берейин деп колун созуп турган дербишти карап туруп калды. Аны тааныган жок. Кимсиң деди Махмуд. Анан билесиң деди дербиш. Кантип деди Махмуд. Суроолорсуз деди дербиш. Мен деди Махмуд. Сен деди дербиш. Махмуд унчукпай калды. Башка эч нерсе дей албады. Себеби бул дербиш башка жактан келгенин түшүндү. Анан оюндагысынын баары эле суроолор экенин байкагандан кийин унчукпай калды. Бол деди келген дербиш. Бер колуңду. Бул кол сенден башкаларга сунулбайт. Махмуд колун созду. Дербиш аны тартып чыгарды. Махмуд таң калып жатты. Бул келген адам ким? Кайдан келди? Эмнеге келди? Эмне деди? Эмнеге деди? Таңыркап бүтө албай жатты. Үстү башын тазалаганга аракеттенди. Анан дербишти карап эч нерсе дей албады. Дербиш болсо артына бурулуп келген жагын карай кетти. Махмуд бир гана нерсени байкады. Кетип бараткан дербиштин издери карга түшкөн жок. Коркуп жатты. Түшүнө албай жатты. Түшүнө албаганынан да коркуп жатты. Улам артына кылчактай кетип баратты. Коркуп баратты. Анан дербишкананы карай жүгүрдү. Дербишкананын эшигинен кирип барганда жүзү боп-боз. Маңдайынан шолоктоп тер агып жаткан. Кыштын суук күнүндө Махмуд ысып күйүп жатты. Колунда болсо себеткел толтурулган жүзүм кармап алган. Ал кирип барганда отурган дербиштердин баары аны карап калышты. Баардыгы таңыркай, ооздорунан кептери түшүп, Махмудтан да анын колундагы себет толгон жүзүмдү тиктешти. Махмуд титирей басып Үф дедеге жакын барды. Оля бабабызга барды. Кекештене эфендим деди. Мен деп барып токтоду. Үф деде анын сөзүн улантууга макул болбоду. Махмуд көргөндөрүн айтып бермек. Аябай коркуп жаткан. Айтып берсем балким өзүн да түшүнө чыгармын деп ойлоп жаткан. Бирок Үф деде сөзүн кести. Билем балам деди. Билем деп Махмудду оң жагына отургузду. Дербиштердин баары деле таң кала берип отурушту.
дербиштердин баары дале таң кала карап отурушту. Буга чейин көрө албастык кылып иши тарыган дербиштер ошол замат иштеринен Кудайга жалынып кечирим сурап тообо келтиришти. Махмуд бир аз өзүнө келип тынчый түшкөндө Үфтеде анын кулак тушуна эңкейе шыбырады. Оля бабасы бир гана сөз айтты. Кыдыр деди. Болду, андан кийин үн чыккан жок. Кыдыр алейхисалам тууралуу айтылат да. Ошол түнү дербиштер тараганча Махмуд өзүнө келе албай отурду. Үндөр кулагына жаңырып, көзү караңгылап жатты. Башкача абалга кептелгенсип, көрүлгөндөрү көзүнө бир башкача көрүнүп жатты. Бир аз мурда болуп өткөндөрдү түшүнүү үчүн ыйлоо керек болду. Ыйсыз түшүнө албачудай сезилди. Махмуд түнү бою үнүн чыгарбай, эч кимге угузбай ыйлап жатты. Түнкү баарлашуу аяктап, дербиштер тараар маалда устасы Үфтеде колун Махмуддун тизесине койду. Махмуд түшүнөн ойгонуп кеткендей дароо башын шарт көтөрдү. Устасын карады, түшүнө албады. Үфтеде ага жылмайды. Балам, айткының деди. Махмуд түшүнгөн жок. Дербиштердин баары аны карап отурушту. Эмнени айтат? Эмнеге айтат? Устасы эмне жөнүндө айтып жатат? Эмнени айтам дегенсип устасын карады. Биле албай жатты. Устасы болсо дагы деле аны жылмая карап отурду. Махмуд кайра башын жерге салып көзүн жумду. Бир нерсе боло турганын сезип күтүп жатты. Бир нерсе болмок. Себеби мен эми ага жамандыкты эмес, жакшылыкты, азгырыкты эмес, ак ниеттүүлүктү, куру кетти эмес, илхомду шыбыроого өткөм. Бирок бул кылганыма өзүм да тоскоол боло албадым деп напс айтып берип атат. Кокустан эле күбөрөнө баштады. Андан кийин дербиштердин баары уга тургандай үнүн бийик чыгарды. Ага илхом келип шыктанып жаткан. Мен болсо каршы боло алган жокмун. Боло алмак эмесмин. Махмуд кообулжуй сайраган булбулдай сүйлөп жатты. Көздөрүн жумган калыбында дуба кылып жаткансып айтты. Эгер туура жолдон адашсам, Аллахым, султаным, астагфируллах. Расылыңа каршы иш кылсам, Аллахым, султаным, астагфируллах. Сенден кечирим сурайм, тооба кылам. О, биздин ырайымдуу Аллах Таала, сага гана кайрылып, сенден гана суранам. Жүрөгүбүздү тазалоочу өзүң гана. Сен берешендиктин ээсисиң. Сен кечиргенди жакшы көрөсүң. Сен күнөөлөрдү кечирүүчүсүң. Аллахым, султаным, астагфируллах. Деди да унчукпай калды. Баары таңыркап карап турушту. Анын айткандарынан чындык жыттанып турду. Дербиштердин баары бири-бирин карашты. Бирок баарынан мурун Махмуд катуу таң берди. Булардын баарын өзү айтканына, аларды кантип айтып жибергенине таң калды. Түшүнө албай жатты. Жооп издегендей устасын карады. Үфтеде дагы деле жылмайып отурду. Кызылы качкан эриндеринен аппак тиштери көрүнүп турду. Балам деди, булардын баары Аллахтан, Кудайдан. Эми сенин ысымың мындан ары Кудайы болсун деди. Ошондой болду. Балам деди, булардын баары Аллахтан, Кудайдан. Эми сенин ысымың мындан ары Кудайы болсун деди. Ошондой болду. Демек, Оля бабабыз атын Кудайы деп коюлгон экен. Напси баарын сүйлөп берди. Я архамар рахимин.
Аллахым барысын билип билбей алган ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирсин. Эки дүйнө жакшылык насип кылып, пайдалуу илим берип, өзү ыраазы болуп, амал кылуучулардан кылып, өзү кабыл кылсын. يا أرحم الراحمين يا وهاب يا رزاق يا فتاح اللهم افتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allah'ım amin деп алакан жаган ар бирибизди эки дүйнө бактылуулардан кылып, аламда алакан жаган ар бирибизди Аллахым өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, өзү ыраазы кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмненин жакшылыктарын сураса Аллахым бизге да кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмненин жамандыгынан коргоонун тилеген болсо Аллахым өзү коргоп, өзү колдосун. Өзүнүн панасында кармап Аллахым эки дүйнө бактын насип кылсын. Аллахым разы болуп өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Роббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата аъюн важ'ална лил муттақина имама. Я архамар рахимин. اللهم رزقنا بالحج والعمرة وزيارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بما هو أخلقهم. آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Амин. Аллахым разы болуп, өзү ыраазы кылсын. Кийинки сабактардан иншаллах улантабыз. Ушул жерден токтотуп туралы.